Урматтуу мекендештер, туура президент туура айтып атат. Бүт шартты болуп өткөн 30 ноябрь 2025 жылкы шайлоого бийлик тарабынан түзүлгөн. Ошондой эле таза шайлоо өтсүн деп эч бир административдик күчтөр мындай айтканда колдонулган жок. Шайлоо участкаларында шайлоо таза өттү деп айта алам. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин, мисалы үчүн мен өзүмүн азыркы болуп аткан мындай беспредел деп коелу, ошону азыр силерге жеткизүүгө аракет жасайын. 8-округ бул биздин округ. Ош облусту Кара Суу району Маазай өкмөтү Кыргыз Чек айылы 52-49 шайлоо участкасында бул менин туулган жерим, эң көп добуш алдым 538. Бирок менин оппоненттеримби же кайсы бир күчтөрбү азырынча түшүнүксүз. Ак Суу районунда, Ысык көлдө 27-округда баягы подкуп болуп атат го, машинанын ичинде бүт 5000 сомдуктарды таратылып аткан видеону шайлоо бүткөндөн кийин кимдир бирөө 52-49га Ысык көлдөн Ошко алып келип туруп, Кара Сууга менин ошол туулуп өскөн Кыргыз Чекке чаптап коет. Жалган видеону бүт массалык каражаттар аркылуу таратышат. Андан соң Ош облуу УВДсы бул ишти карайт дагы, эч кандай мыйзам бузуу болбогонун, ошондой эле бул видео 52-49 шайлоо участкасында болбогонун баарын тастыктап, токтом жазып, 8 биздин округтун окружная комиссия деп коет. Ошого жөнөтсө, окружная комиссия азыр ошол 52-49 шайлоо участкасынын жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алып. Башкача айтканда, урматтуу мекендештер, мен эмне үчүн кимдир бирөөнүн башка жакта болгон подкуп видеосу аркылуу мен азыр чабылып кетишим керек да. Анткени эгерде 538 добушум меники азыр чабылып кетсе, анда албетте арттагы киши сөзсүз өтөт. Өзүңөргө белгилүү, менин артымда турган киши азыркы Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Шайназаров Тынчтыкбектин карындашы. Эмне үчүн мындай жыйынтык чыгарып атат, окружной комиссия түшүнүксүз. Ошондуктан урматтуу президент Садыр Нурбожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ген прокурор биздин өлкөбүздүн, ошону менен бирге БШКнын мүчөлөрүнө сооп безге мен кайрылып кетем. Официалдуу түрдө кайрылуум булчу. Мына болуп аткан 8-окружной комиссиясындагы болуп аткан мыйзамсыз иштерине бөгөт берип коюшуңуздарды суранам. Бул бир. Экинчиде, Борборлук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү мыйзам ченеминде жалган маалымат менен мындай уйиктердин же болбосо округдардын добуштарын жокко чыгаруу тоже болбойт. Анткени бул адамдын тагдыры чечилип атат. Дагы айтып кете турган нерсе, азыр областной УВД өзүнүн чыгарган токтомун кайра чакырып алып, кайрадан тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иштери жүрүп, мына ошол тергөө иштеринин аягына чыгып, кайрадан өздөрүнүн токтомун берет. Ошондуктан бул маселени жеке өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө албасаңыз болбойт, урматтуу президент. Ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич. Себеби мен Мекенчил партиясында, силердин партияңарда кантип иштесем ошол ыкманы колдондум. Көчө-көчө, айыл-айыл, үй-үйгө кирип атып, ошол Кыргыз Чектен баштап, Чоңалайга дери барып, мозоль бутума бүт баары эмнени гана көргөн жок, соор вируска жолугуп, ооруп, бул эми чындык. Анан мен өз пешенем терим менен тапкан добушуму эмне үчүн жалган видео аркылуу
окружной комиссия азыр ушундай чечим чыгарып, борборлук шайлоо комиссиясына алып барып атат. Бул кимдин заказы? Ким ушундай заказ берди? Мамыт Малдабаев деген ошол окружной комиссиясынын төрагасына. Мыйзамсыз ошондой кадамга барсаңар, анда ошол ким чыгарды ошондой чечимди Мамыт Малдабаевтан баштап барына кылмыш ишин ачып берүүңүздөрдү суранам. Эч качан эч ким бирөөнүн тагдыры менен ойнобош керек. Шайлоо деген бул оңой нерсе эмес. Мен өз пешене терим менен тапкан добуштарымы коргой алам. Ошондуктан айрыкча борборлук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө кайрылып кетем. Мына ушул нерселердин баарын токтотуп, мыйзам ченеминде чечим кабыл алууңуздарды суранам. Урматым менен 8-округтан талапкер Жылдызхан Жолдошева.